Саламатсызбы? Биздин каналга катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуңуздар. Разакова Дариха. Могу Тилек Токтогазиев деген бир эр кул ушул посту жазууга аргасыз кылды. Керегем сага айтам, келиним сен ук, башкаңарды угуп койгула. Жапаров өзүнүн абактан чыгуусуна кеминде 5 жылга болжолдогон. Былтыркы ушул убактагы план боюнча Мекенчил партиясы жок десе, 3 мандат менен болсо дагы жогорку кеңешке кирип, сууну акырындан жылытып, аягы кайнатуу эле. Кудайдын буйругу экен, эл ага чейин башып жетилип, агай өз ордун татыктуу тапты. Анан Сурабалдиева деген суречке төш болгондордун жаштарды биз алып чыкканбыз деген сөзүңөр болбогон кеп. Токтогазиев сойкудай ар кимди тектеп, жалтыраган башка таш менен жеп кийинки күнү ырчы чоорчулар Үсөйүн Асейингер менен кошо эл топтоого аракет кылганда 5-октябрь күнү адашкан козудай болуп жүргөн мекенчилер каккан казыктай бир жума бою турганын эч ким тана албайт. Керек болсо иллюстрация деп эскилерге кошулбайбыз деп мен атакен баш болгон жаңы саясатчыларда эл агымын буралган жок. Ушул жерден кыпчып кетчү сөз. Плашатта мекенчил деп акырып элге алгачкы болуп дем бергендер Жапыкеев менен Аспеков болгон. Эми бул башка история. Бирок баарыңыздарга кошкон салымга чоң рахмат. Агитация учурунда да ага чейин да Камчыбек Кыдыршаевич мен эми өз жанымды элиме гана арнайм, элим үчүн гана жашайм деп ураан чакырып жүргөн. Бул сөз бекеринен эмес эле. Анткени ковидтен кийин агайдын саламаттыгына жакшы эле доо кеткен. Үстөкө босток эл жүгүн мойнуна илип куйтуңдап, Кыргызстанды 5-6 топко бөлүп алган эскилер менен кырылышып жүрүп, далай ден соолугун дагы жоготууда. Биздин элде мээ болсо ушундай өз жанын берем деген лидерди колдоп кана алуусу, пайдаланып алуусу керек. Камчыбек Кыдыршаевичтей түркүгү жок Садыр Жапаров абада өзү жалгыз калкып жүрө албасы баарын эле маалым. Ошого ушак менен аларды араздаштырам деген жаш баланын оюнундай номериңер бул сапар өтпөйт. Адамдай эле элге иштейм десеңер колдомок баары. А биздин чиновниктер программа сунуштоо ордуна сасып, акча чачып, анан эле байып, аягында бири-бирине чычып баштады. Агайдын калыстыгы мындан бел, Текебаев камалганда соодалашпай дача сууга ким күнөөлүү экенин айтсын деген таризде пост жазалы дегенде жыгылган адамды тепкилебейт. Бирөөнү каралабагыла деп тыйып койчу. Силер канча тузак койбогула, капканыңарга илинчүү макоо жок. Бул эки достун достугуна доо кетсе, бүткүл Кыргызстан эки бөлүнүп жатып калаарын баарыбыз билип, ага эч качан жол бербейбиз. Ата журт Мекенчил деген ал аңдышкан абысын эмес, жөн гана командалык оюн болуп ойногон партиялар. Биз бүт тармакта жада калса ушул эле ата мекенде бар экенин сенин башың кайдан аңдамак эле. Саясатты мындай коюп, өзүңөрдүн эле шермендеңерди күндөгөнгө чыгарбай, андан көрө өз башыңар менен жакшы идея сунуш кылсаңар кичине кадырыңар калмак. Ал эми эки достун достугу эки дүйнө бекем болсун. Экөөнү тең Аллахтан Кыргыз элинин багына бекем ден соолук, узак өмүр, жүрөгүнө ыйман жана адилеттүүлүк сурайбыз. Аллахым ушул эки досту себеп кылып, Кыргыз элинин келечегин кеңейтип, чоң жол ачып берсин. Ар бир кыргыз жараны татыктуу жашап, мамлекетибиз бүтүн кадырлуу болсун. Масадыковду кызматка тартышты. Бирок эмне үчүн? Акыркы убактагы табышмактуу кадрлык өзгөрүүлөрдүн бири Таалатбек Масадыковдун Коопсуздук кеңешинин төрага орун басарлыгына дайындалышы болду. Бул кызматты жакында Садыр Жапаров түзгөн жана дароо ага ылайык кишини да тандады. Президенттин чечими боюнча ошол замат Масадыков өлкөдөгү экинчи адамга айланганын айткандар көбөйдү. Ким ушинтип айтып жатат? Кыргыз Республикасынын конституциясына ылайык өлкөнүн экинчи адамы бул жогорку кеңештин спикери. Так ошол кызмат ээси президент жок кезде мамлекет башчысынын милдетин аткарат. Андан кийин министрлер кабинетинин төрагасы турат. А Коопсуздук кеңешинин катчысынын орун басары деген кызмат баш мыйзамда болгон эмес, азыр да жок. Макул, Масадыковду кызматка тартышты. Ал тургай ал үчүн кызмат орунун ойлоп табышты. Бирок эмне үчүн? Кыргыз-тажик чек арасындагы татаал кырдаал үчүнбү? Бийлик чындап эле бул маселени чечүүдө ушул кызмат оруну жетишпей жаткан жана тажиктер бир гана жаңы дайындалган олуттуу дипломаттын айтканын угушат деп ойлошуудабы? Андай болушу мүмкүн эмес. Тажик тарапка кайсы бир жаңычылдыкты ойлоп табуу керек эмес, аларга талаш жараткан аймактарды тең бөлүп алуу гана керек. Мына ушул формула. Маалым болгондой, Масадыков саясий амбициялуу президенттик шайлоого катышкан. Ал Садыр Жапаров менен чын дилинен иштешерине ишене албайм. Президенттик администрацияда ар кандай топтордун ортосундагы интрига башталат. Президенттин саясатына саботаж жаралышы да мүмкүн. Бул жакшы да эмес, жаман да эмес.
ар бир саясатчыга туш келчү табигый саясий процесс. Бирок бул кадр маселесинин бир тарабы. Жаңы кызмат кошумча чыгашыларды талап кылат. Иштөө оруну, катчы, жардамчы, айдоочу, машина, күйүүчү май, иш сапарга каражат. Алардын баарына акысыз медициналык тейлөө жана башкалар керектелет. Болжолдуу эсептөөлөр боюнча мындай рангдагы бир аткаминерди камсыздоо үчүн казынадан жылына 20 миллион сом коротулат. Чыгаша акталды дей тургандай, ал кандай маселелерди чечет? Аткаминерлер ушунча акчаны коротууга татыктуубу? Ар бир аткаминердин так милдети жана тапшырмалары болушу керек. Балким бюджеттин чыгаша бөлүгүн азайтуу үчүн ашыкча мамлекеттик кызматкерлерди жогорудан ылдыйды көздөй кыскартуу керек болуп жүрбөсүн. Ансыз да кырдаал ичактан бери аткаминерлердин аппаратты кыскартуу зарылдыгын көзгө сайып көрсөтүп келатат. Бюджетке салмагын салган аткаминерлердин саны боюнча биз КМШ өлкөлөрүнүн ичинен биринчи орундабыз. Бул мыйзамдагы аткаминерлер армиясы. Андан тышкары наам сыйлык алышат, маанилүү иш-чараларга катышышат. Андан кийин эмгеги сиңбесе да өздөрүнө жогорку пенсияларды жазышат. Мамлекеттик башкарууда терең реформа көрүнбөйт. Так ошондон конституцияга ылайык так вертикалдуу бийлик жоктугунан кыйналып жатабыз. Бизде ансыз да өкмөттө башаламандык орногон. Ким кимге баш ийет, ким менен биргеликте иш алып барат, ким эмне үчүн жооп берет белгисиз. Биздин аткаминерлер элдин мойнуна отурганга, ири суммадагы маяна алууга көнүп калышкан. Бул пайдалуу жана ыңгайлуу. Эмгектенбей деле койсо боло берет, билимдин да кереги жок. Жөндөмдүү, креативдүү болуу деле талап кылынбайт. Мамлекеттин казынасына кол салып, ал жактан элдин акчасын алып чыгып, креслосун сактоо үчүн керектүү жерге берип туруу гана жетиштүү. Демек чечимдерди кабыл алуу борборлорунун так иерархиясы жана диверсификациясы жок болгон күч структурасында бийликтин кризиси сөзсүз болот. Бийликтин дагы бир көйгөйү мурдагы бийлик ээлеринен кийинки бийлик ээлеринин өч алууга умтулуусу. Азырда кара тизме деп аталганга Жээнбеков, Атамбаев, Бакиев жана Акаевди убагында колдогондор кирип калышты. Бул адамдарга мамлекеттик кызмат берилбейт же бизнес жүргүзүүгө тоскоолдук жаралат. Айрымдары гана жаңы бийликти өзүнө пайдалуу экенин ынандырып, тилин таба алышат. Биздин өлкө кара тизменин өлкөсү. Ал 30 жыл мурда калыптанган. Бул система Аскар Акаевдин убагында пайда болду. Анын кара тизмесиндегилер революция жасашты жана өздөрүнүн кара тизмесин түзүштү. Ошол кара тизмеге туш болгондор кийинчерээк кайра революция жасашты. Кайрадан алар да өз кара тизмелерин жазышты. Кайра эле ушул көрүнүш кайталанды. Кыргызстандагы токтобогон кара тизме айланмасы. Ошол эле убакта бул кара тизмелерге чыныгы мамлекеттик кызматкерлер жана адистер да түшүп калышты. Көйгөйүбүздүн баары ушунда: так саясат жана экономикалык саясаттын уландысы жок. Учурда менин оюмча транспорт министрлиги саботаж министрлигине айланып калды. Же ал өзүнүн милдеттерин аткарууга дареметсиз, же атайын кайсы бир себептерден улам өзүнүн түз функцияларын аткарбай жатат. Бишкек Талас жана шаарга кире бериштеги жолду алалы. Анын сапатына бүт шаардыктар нааразы. Мисалы өтмөк ашуусу. Президент ошол тарапка иш сапарына чыгаар алдында бүт кызматкерлер кыймылга келишип жыртык тешиктерди бүтүүгө, жолду кар күртүктөн тазалоого шашышат. Президент кеткенден кийин иш да токтойт. Керек убакта гана иштешет, мамлекеттин көзүн жазгырышат. Ушундай эле көрүнүш башка да көптөгөн министрликтерге, мекемелерге таандык. Сизге коопсуз шаар долбоору кандай? Аны менен алектенгендер байкуш айдоочулардын тапкан ташыган ири суммадагы айыппул иретинде тартып алып, канын ичүүдө. Бул президенттин мамлекеттик жарандар үчүн деген идеясын тескери бурмалаган масштабдуу бизнес долбоор. Бардык шарт элдин акчасын жеген. Убагы менен шефке акылдуу түр көрсөтүп, ар кандай долбоорлорду сунуштаган аткаминерлер үчүн түзүлгөн. Ал долбоорлор акыр аягында жараксыз болуп чыгат. Жакында Ысык көлгө барды. Анын келишине өтө көп милиция кызматкерлери ар кайсы жерлерге коюлду. Менин түшүнүгүмдө мамлекет башчысынын коопсуздугун камсыз кылуу керек болгондо деле бул өтө көп жана ашыкча. Эң башкысы бул айдоочуларды жана элди кыжырлантат. Садыр Жапаровду мен жакшы билем, ал мындай ардактоолорго даярданууга муктаж эмес. Анын алдына койгон максаты башка. Президенттикке айрым талапкерлер октябрдагы шайлоо кампаниясында реалдуу программаларды сунушташкан. Эмнеге аларды ишке тартып, реалдуу тармакта иш алып баруусуна мүмкүнчүлүк берүүгө болбосун? Өздөрүн иш жүзүндө көрсөтүшсүн, бирок андай болбой жатат.
Бирин түрмөгө камашты, экинчисин көңүл сыртында калтырышты. Бул жерде жогоруда айтылган кара тизме принциби иштеп жатат деп ойлойм. Бийлик кимди жанына тартса ошону кайра өзү талкалайт. Булак Азия News гезити.